Бажы окуу өндүрүштүк комбинаты жылына 700-800 курсанттарды даярдап чыгарат. Эң алгач билим берүүгө көңүл буруп, санга эмес сапатка басым жасоодо, материалдык техникалык базасын чыңдап, заман талабына ылайык жаңы унаалар менен камсыздалып жатат. Себеби дегенде бизде мисалы үчүн категория Б-га 30 саат окута турган болсок, категория В-га 50 саат окутабыз. Бул деген 50 саат вождение чыгуу ар бир курсант үчүн аябай чөнтөгүнө чоң мүмкүнчүлүк жаратпайт да. Ошондуктан биз азыркы учурда дизелге экономичный машиналарды алууга аракет кылып атабыз да. И аракет кылып алдык. Базабыз, техникалык базабыз чыңдап атабыз. Эң негизгиси жол кыймыл эрежесин окутуу боюнча көңүл буруп атабыз да. Себеби жолдо жүрүү эрежесин билбесе, ал албетте аварияга учурайт да. Ошондуктан биз жол кыймыл эрежесин окутуу боюнча аябай көп көңүл бурабыз. Анан эми автомобилдин түзүлүшүн окутуу боюнча деле окутабыз. Бардык немебиз бар, шартыбыз. Ага көп курсанттар кызыкпайт. Мен тамашалап айтып калам, эгерде машинаң бузулса, жолдо калсаң, чөнтөгүңөн расход кеткенде, анан машинаңы оңдоп алгандан кийин, устройствону бекер окуп алыпмын деп ойлонуп каласың деп. Бажы авто мектебинин тарыхы кенен жана көп жылдан бери иштеп келет. Андан бери канчалаган кесипкөй айдоочуларды чыгарды. Санариптештирүү жылынан кийин бардык программа электрондоштурулуп, кабыл алууда да базага кирген текшерилет. Бул документ иштерин так жана ачык айкын бүтүшүнө жол берет. Алар келгенде биринчи паспорттун алабыз, компьютерге киргизип көрөбүз. Кайсы категорияга окууну каалаганын сурап туруп, В десе В-га, В, С, Д, Е категориялар бар бизде. Ошолорго сурап туруп, кайсы категорияга окушун сурап туруп, анан кийин киргизип көрөбүз. Азыр мурда базага кирбей калгандар бар, ошолор бар. Ошон үчүн биринчи очередь компьютерге киргизип көрөбүз. Алса, анан кийин өздөрү айтышат, мындай деп. Биз аларга шартын түшүндүрүп беребиз. Канча төлөй тургандыгын, окуу кайсы маалда, кайсы сменде, эртеменки смен, түштөн кийинки смен канчадан канчага болушун түшүндүрүп беребиз. Анан алар өздөрү шартына карап туруп, эртеменки смен же болбосо түштөн кийинки сменди тандап алышат. Каалаган категорияны тандап алышат, ошол категорияга жазып коебуз. Бажы окуу өндүрүштүк комбинатында окуп жаткан курсанттар билим берүүнүн сапатын жогору баалашат жана башкаларга да сунушташат. Себептегенде бул жерде мага чейин жолдошум окуган, аябай жакшы окутат. Билим берүүсү аябай жакшы. Ошо себептен аябай жакшы сабак берет. Немеге вождениеге алып чыкканда дагы аябай жакшы түшүндүрүп, мисалы, элементарный эле отурганда ремень тагыштан баштап, кайерine май куят, кандай ачат капотту, кандай жабат, бардыгын өтө жакшы түшүндүрүп, мындай көңүлдөн чыгат. 5 минуттан келип бул жерде окуйм. Бул жерде абдан жакшы окутат. Билим берүү сапаты жакшы. Билим берүү сапаты жакшы. Анан бул жерде мындай көңүлдөгүдөй окуп каласың да. Өзүң каалаган убагыңда мындай өзүңө ишеним болгондо чыгып, маған өзүмдө чыгарат. Ишеним болгондо. Башкаларга дагы ушул автошколага келип окуп права алып кетишини чакырат. Буга чейин авто мектептерди акча менен бүтүрүп коюу болуп келген болсо, 2019-20 жылдан баштап бул система толук жоюлган. Коррупцияны жоюу максатында бардык авто мектептерге бирдиктүү төлөм кирген жана сапатка көңүл бурула баштаган. Жол кырсыктарын болтурбоо максатында авто мектептерден кесипкөй курсанттарды даярдоо талаптары коюлган. Бажы авто мектеби да унанын бардык түрүн курсанттын катышуусунда гана билим берип, күбөлүк алууга салым кошууда. Жүрөт бардыгы. Азыр көргөндөй булар жеңил машиналар. Бүт бардыгы расписание менен келип курсанттар вождениеге чыгып турушат. Грузовойлорго дагы ошондой эле. Жумасына среда, пятница келип айдап үйрөнүшөт. Бизде мурда министерство образования карачу, азыр министерство ички органдарга карап калдык. Баягы алардын өздөрүнүн системасы боюнча келип бизге керектүү нерселерди айтып берип турушат. Биз ошолорго карап туруп, сабактарыбызды өзгөртүп турабыз да. Азыр кандай өзгөрүүлөр?
Өзгөрүүлөр баягы көбүнчө компьютерлерге кирет. Компьютерлерибиз бар. Көбүнчө компьютерлерге басым беребиз. Компьютерлерге үйрөнгөндөн кийин барып экзаменге тапшырышат. Мындай нерселер артыкчылыгы ошол. 19-20 yıldan başlap уже результатка иштеп атабыз. Отдача иштеп экзаменден өз күчүнөн өткөнгө. Adamlar bundan buyon o'qishlari yaxshi bo'lib o'tadi, посещаемость yaxshi bo'lib o'tadi. Mana qancha gruppa chiqarib o'tam, avtoshkolada bari o'z kuchi bilan prava olib o'tadi. O'tmaganlarni пересдача qilib 10 kundan keyin yana topshirishib, nima qilib, rahmat aytib, rozi bo'lib ketishib o'tadi. Nimaga bizda mana yildan-yilga avariya nimalari azayib o'tadi. Xudo xolasa. DTP'lar oradan bular shunday yaxshi qatnashib, shunday o'quv nimalariga qatnashib, yaxshi посещаемость bo'lsa, bundan burungi yillar odam посещаемость oz bo'lgan. Bizda уже nimalar DTP'lar ko'payib, bir kunda 120-130 odamgacha qirtiqqa uchraganlar bo'lib o'tadi. Endi bu yildan-yilga mana avtoshkollar yaxshi nima qilib, shu ishlaganimizga, rezultatga ishlaganimiz uchun oylikda shu основание berib o'tadi avtoshkolaga. Бажы авто мектеби Ош шаарында жайгашкан. Дареги Касымбеков көчөсү 4.